Тоң районунун Үстүн-Көрөндө жайгашкан Көлтөр айылы жер шартына ылайык көлдүн төрүндө орун алган. Айылдын аталышы да өзгөчө маанини туюндурганын белгилеген айыл аксакалы Шеримбек Бейшенов ата-бабалар байырлаган айылда учурда 7 атанын балдары ынтымакта күн кечирип келгенин айтып өттү. Айылдын жай турмушу, тарыхы тууралуу кеп учугунулады. Бул жер биз турган айылдын айылына чөйрөсүнүн баары бүт эле төө кирип кетсе көрүнгүс чый экен. Калың. Анан кийин отурукташа баштаганда кандай кылып отурукташабыз деп мырза Аңгисай деген ат коебуз дешкен да. Анан ата-бабалар келип бар дыйканчылык мал жан менен жан сактаган кишилер отурукташуу башталганда келип анан ушактын баарын карап, боякта Каракөл деген жерибиз бар. Тиякта башынан баштаганда Кичанги, Чоңанги, Ичкөтөр, Көлтөр, Чуңкуртөр, Сарыгынгөй, Калма Өтөк деген жайлоолорубуз бар. Мына ошол жайлоолордун этегинде ата-бабаларыбыз мал менен жан сактап келишкен. Кийинчерээк бияктын баарын өздөштүрүп отурукташканда Көл деген Көлтөр деген көлдүн атын карап анан биякта Каракөл деген көлүбүз бар. Ушу тоо менен байланышып, ушул жактан суу чыгып турат. Кышкысын тоңбойт бууланып турат. Жайкысын муздак таптаза суу чыгып турат. Ушул жерге отурукташып Көлтөр деген ат коюшкан экен. Азыркы учурда ушул Көлтөр айылында 7 атанын тукумдары жашашат. Баардыгы тең мал менен анан дыйканчылык менен алек болуп атышат. Кийинки муундун балдары дагы, кийинки муун өсүп келаткан муундар дагы улам жаңы, заманга жараша жаңы жакшы иштерди баштап атышат. Анан бул айылдын көчөлөрүнө, ушул айылдын түптөлүшүнө, өнүгүп өсүшүнө салымдарын кошушкан сакалдуу, көкүлдүү ветерандар, эмгек ветерандарынын айылдын алдыңкы кишилеринин аттары коюлган. Айылдан чыккан белгилүү инсандарды тизмектеген ардагер алардын эмгектери элдин эсинде экенин айтат. Элеттин өнүгүүсүнө салым кошкон инсандардын аттарын түбөлүккө калтыруу багытында айылдын ички көчөлөрүнө ысымдары дайгарылган. Негизинен мал асырап күн кечирген тургундар үчүн тийиштүү шарттар түзүлүп жатканын айыл аймак башчысы да кошумчалап өттү. Көлдүн жээгинде жерибиз болбогондуктан элибиз бизнес менен көп алек кыла алышпайт, туристтерди көп тарта алышпайт. Биздин болгон байлыгыбыз бул жерде Айдын-Көл деген көлүбүз бар. Айдын-Көл деген көлдө бүгүнкү күндө 106 гектар трансформацияга берип райондук жер комиссиясына. Азыр 2 гектарын инвесторлорго берип балык өстүрүүнү жалаң балык өстүрүү менен биз инвесторлорду тарталы деп атабыз. Азыр уже инвесторлор тартылып, балыкты багуу иштери башталды. Азыр Кудай буйрса кийинки жылга инвестор менен сүйлөшүп переработочный завод ачалык деп, андан тышкары бизде картошка менен дагы көп айдашат, бизде жер көп. Анан картошканын дагы переработкасын, анан эт убойный цех салат деп атабыз. Анткени биздикилер малды өстүрүшөт дагы, базарга апарып даярдап туруп эле өздөрү пайда көрбөй эле болгон акчасын алып калып атат да. Анан убойный цех салсак, малды союп, анан өздөрү өткөзсө кичине биздин мал багуучуларыбызга чөнтөктөрүнө көбүрөөк тегин түшүп калгандай болуп атат. Айылым менин таңтанамын, абаңды жутса шаттанамын, сен менен гана байланып турам, сагыныч кууса бакталайын. Райондон 30 чакырым алыстыкта жашаган жергиликтүү тургундардын
эң негизги көйгөйү жол каттамынын начардыгы болуп келген. Быйылкы жылы бул кыштакка каттай турган жолго 2 чакырым асфальт төшөлүп, калганы келерки жылы толук кандуу бүткөрүлөрүнөн үмүт артып турушкан маалы. Ушул жол быйылкы иш планга каралганыбыз 30 километр болчу, бүгүнкү 5 километр бүттүк. Анан Кудай буйрса 5 километр бүткөндөн дагы бир 6 километрге кум шагыл төгүү иштерин жасайлык деп атабыз. Бул негизи жакшы, бул Тоң районунда жылда эле колдонуп келген нерсе, потому что эл өзү да чогултат, атуулдар өздөрү чогултуп, ушу жол баарыбызга керектигин билгизет да. Шуну бөлөк райондорго да камтыса болот да. Анткени мына биз былтыр Темир канат айылын жасадык 4,5 километр, жер үйдү жасадык 3,5 километр. Бүт жарандардын элдин колдоосу менен. Только бизде техника менен, ондай техника менен биздин чоңдор жардам берип атат. Ошонун негизинде жылда жаңыртып турабыз жолдун катмарын. Айыл мал багууга ыңгайлуу болгонун айткан тургундар асылдандырууга аракет көрүп келишет. Анткени сандан сапатка өтүү мезгил талап экенин айткан жаш фермер учурда асыл тукум уй баласын асырап, жайылтууну максат кылууда. Ал буга чейин бир нече асыл тукум уй багып, биздин шартка ылайыктуусу алото жана ангус породалары экенин айтат. Асыл тукум малынын өтүнө санынан сапатына өткөнгө аракет кылып атабыз. Букалар Россиядан келген, 7 породасында, 7 түрдөгү букалар. Бул өзүбүз алып келгенбиз торпок кезинде. Азыр байлоого келип, ат корумда турат. Ангус бар биякта, сементал бар, Керефорд бар, алото породасындагылар бар. Биякта деген бул түрлөрүн алып келгендин себеби бул жер шартына кайсы түрдөгү, кайсы породада мал ылайыкташылып, өздөштүрүлүп кетет. Ошону байкайлайбыз биринчиден. Ал булардын салмактары болсо эң чоңу бияктан могул 2 жаштык, 1 ай болду байлоого киргенине. Буюрса 6 ай байланат, баартен 6 айда даяр болот соютка. Айылда кичи ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлүүдө. Тигүү цехи, таш таман чыгаруучу ишканаларда кеминде 10га жакын тургун эмгектенип келет. Элетте жумуш болуп, ишкерлик өнүгүп жатканы жакшы жышан экенин айткан жергиликтүүлөр өндүрүштү кеңейтүүнү пландап келет. Борбордон бир топ эле алыскы өрөөндө турабыз, Тоң районунун Үстүнкү долинкасы деп коет. Ошол жерде жашайбыз. Анан ушу келинчегимдин демилгеси менен ушу кыз келиндерге кичине анча-мынча эмгек кылганга да үйдө бош отурбасын деп демилге көтөрүп, ушу келинчегим бир машина алалы деп, анан ошого мен да колдоо көрсөтүп 4 машинка алганбыз. Азыр Кудай буйрса 3-өө иштеп атат. Тияктан кийим-кечек салганга, ары бери салганга жардамдашып турабыз. Келиндер келип атат. Кудай буйрса үйрөнүп калышты. Дагы ушу айыл өкмөт тарабынан дагы бир 10 чакты машинка беребиз деп турушат. Кудай буйрса мындан да жазында цехти чоңойтобуз деген оюбуз бар. Altı 7 жыл болду. Үстүнкү өрөөндүн четинди Алабас, Дөң тала, Калкагар айылдарын, Көлтөр айыл өкмөтүнүн айылдарын тейлейт. Мурун Балыкчы шаарынан Баканбаев тиги Бүркүт айылынан алчу, азыр жакын жерде бул жерден алышат. Тумба чыгат, мына кызылы, көгү баары бар. Чакан айылда спортко да өзгөчө маани берилүүдө. Машыгуучу жайдын жогуна карабастан, эскилиги жеткен Чакан бөлмөдө спорт чеберлери машыгып, эл аралык мелдештерде ийгилик жаратууда. Келечек элери үчүн өз билгенин үйрөтүп, мыкты спорт чеберин даярдоо Бакыт Байымбековдун башкы максаты. Ошол жерден 3 ай боюнча 2012 жылдан бери кыздарыбыз жакшы ийгиликтерге жетишкенбиз. Казакстанга чейин барып байгелүү орундарды алып келгенбиз. Ошол жерден азыр 3 мастер спорта балдарыбыз чыккан. Бир балабыз Азиядан барып 2016 жылы 4-месттен алып келген Жаныбеков Адлет деген балабыз. Андан кийин Элзар Жумашев, Элзар деген балдарыбыз сборныйда тренинг кылып жүрүшөт азыркы ушул тапта. Анан ушу жакында эле 16 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында Ташкентте Азиялык оюндар болгон. Ошондо бияктан бир Төлөмүшев Элдар деген балабыз барып катышып келди. Аяктан барып ошо 5-месттен алып калды. Аяктан ошо эң жаш спортчу болуп эсептелип ушул эмеден ошол жакшы буюрса. Андан башка спорт школдо азыр балдарыбыз окуп атат. Байымбеков Нурдан деген балабыз 9-класста окуп атат. Ал ушу республикалык мелдештерге катышып байгелүү оюндарга алып жүрүшөт.
Айыл чарба багытында кайрашты этүүчү ишканаларды куруу, ага улай балык чарбасынын ишин кеңейтүү ойлорун ортого салган айыл аймак башчысы келерки жылы жасалуучу иштерди тизмектеп, социалдык маселелердин чечилиши тууралуу да маалымат берип өттү. Мал багуунун төмөн түйшүгүн жакшы билген тургундар асылдандырууга аракет көрүп, жыл санап айылыбызда өсүүлөр байкалууда дешет.